Сооротуучу Кудай. 10-июль. Муса төрөлгөндө анын жакшынакай экенин көргөн ата энеси аны ишеним менен 3 ай бою жашырган. Алар падышанын буйругунан коркушкан эмес. Мисирдин фараону ымыркайларды өлтүрүүгө буйрук бергенде Мусанын энеси баласын жашырып койгон. Эне баласын аман алып калуу үчүн баардык колдон келген ыкмаларды колдонууга аргасыз болду. Кудайдан корккон, Кудайды сыйлап жашаган бул үй бүлө ушунчалык бузулган таш жүрөк адамдардан баласын коргоп калууга айла издеп жатышты. Акылман Кудай өзүн сүйгөн адамдарга акылмандуулук берди. Ишеним фанатизм эмес. Ишеним бул биздин чектөөлөрүбүздөн тышкары турган, чоң күчтүү Кудайдын биз түшүнбөгөн жолдорун кабыл алуу. Ошол эле убакта логикага ылайыктуу эсептөө дегенди билдирет. Бул колубузду кайнак сууга салып, күйүп калбайбыз дегенди билдирбейт. Ишеним бул Кудайга таянуу жана бизден талап кылынган нерселерди кылуу. Бул жагынан алып караганда, ишеним кадимки биз көнгөн чөйрөдөн тышкары чыга алган руханий акыл. Эне баласын сактап калгысы келди. Бирок ал ишенип жатты. Кудай баланы аман алып калгысы келет жана бул үчүн баланын энесин курал кылып колдонот. Алар ишеним менен колунан келгендин баарын кылышты. Калганын Кудай жалгаштырды. Баардыгы Кудайдын колунда экенин унутпайлы. Ошону менен бирге бизден эмне талап кылынса кылалы.